Апта соңундагы ири эскалациядан кийин Израиль менен Хезболла эми кандай кадамдарга барат деген суроо турат. Кечээ эртең менен Ливандын түштүгүнө сокку урулганын көрсөткөн бул кадрларды Израиль армиясы жарыялады. Таңгамаал Израиль менен Ливандын чек арасына жакын жердеги асман жаркырап турду. Израиль Хезболла чабуул жасай турганын билгендиктен ракета жайгашкан жайларды бутага алып, алдын ала чара көргөнүн билдирди. Хезболла Израилдин асманын көздөй дрон жана ракета учурганын айтты. Алар Израилдин аба коргонуу түзүмүнө туш болду. Хезболла болгону 230га жакын ракета жана 20дан ашык дрон учурду. Алардын көбү Израиль тарапка учуп келе жатканда аскер аба жана аскер деңиз флотунун кемелеринин коргонуу системалары тарабынан жок кылынды же ачык жерлерге түштү. Хезболла мына ушул үчүн Израиль өткөн айда Бейрутта жогорку командачыны өлтүргөнү үчүн жооп кайтарды. Уюм Израилге жасалган соккуларды толук аткарылды деп мүнөздөдү. Хезболланын лидери Хасан Насралла телекайрылуусунда куралдуу топ дагы бир жолу чабуул жасашы мүмкүн экенин, бирок азырынча эл кабатыр болбой турса болот деп билдирди. Ал Хезболланын миңдеген ракета аткычтары жок кылынды деген Израилдин ырастоосун четке какты. Ал эми Британия менен АКШ сабырдуулукка үндөшүүдө. Биз 7 октябрдан бери бул жаңжалдын жалпы аймактык согушка айланып кетишинен тынчтанып жатабыз. Андыктан аны болтурбоо үчүн биз өнөктөштөр жана союздаштар менен күнү түн иштешип, аскердик каражаттарды жылдырып, ачык дагы жеке түрдө, көшөгө артында дагы сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Биз ири согуштун алдын алуу үчүн аракеттерин уланта беребиз. АКШ аймакта тынчтыкты калыбына келтирүүнүн негизги жолу Газадагы ок атышууну токтотуу деп эсептейт. Мында Газанын борборундагы оорукана эвакуацияланып жатат. Хамас сүйлөшүүлөрдө Израиль койгон жаңы шарттарды четке какканын билдирсе, Хезболла Газада салгылашуулар аяктагандан кийин гана Израилге каршы согушту токтоторун айтууда. АКШ келишимге жетүү аракетин уланта берерин убада кылып жатат.